Баткен шаарында курулуп жаткан бул мектеп 375 орунга ылайыкташкан. Ал акыркы технологиялар менен жабдылат. Курулушка араб өлкөлөрүнөн инвестор тартылган. Мектеп жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Баткен шаарында мындан башка да мектептердин курулушу жүрүп жатат. Мына Чет булак массивинде дагы 120 орундуу мектебибиз бүткөрлүк алдан турат. Бул мектеп үчүн мына местный бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен 9 миллион акча каралган. Подрядчиктер тарабынан 6,5 миллионго тендерди утуп, мына бүгүн ичинде курулуш иштери аякталып деп калды. Андан тышкары мына сиздер билгендей Кыз жол кварталыбызда дагы 140 орундуу балдар бакчасы бүткөрлүк мына жакын күндөрдө уже пайдаланууга берилген турат. Ал эми Кызылкыя шаарындагы бул мектеп да инвесторлор тарабынан курулган. Учурда инновациялык окуу жайга 106 окуучу кабыл алынып, жаңы ыкма менен сабактар өтүлүп жатат. Эртең менен саат 8:30 кечки саат 5ке чейин окушат. Эртең менен обедке чейин кадимгидей сабактар болот. Обедтен кийин кружоктор өтүлөт. Бизде азыр араб тили кружогу бар, анан спорт стекинг, скорочтение, ушул сыяктуу кошумча, анан ритмика сабактарыбыз бар, ошондой кошумча кружокторубуз бар. Мектеп жайгашкан аймак Ыйман комплекси деп аталып, жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүлгөн. Мында мектептен сырткары медициналык мекемелерди да ишке киргизүү пландалууда. 40 койкалуу 2 этаж клиника бүгүнкү күндө бүттү. Азыр биз газетага бердик, аны дагы жеке өнөктөштүк колдоо максатында бергене турабыз. Ошол эле базасында жана биздин Баткен областында көйгөй болгон гемодиализ борбору бүгүн аппараттарын сүйлөштүк. Кудай буйруса 2-3 аппарат келет. Ошол ачылышыга чейин аппараттар келип калса, анын ачылышы болот. Ыйман комплексинин ичинде мектеп, медициналык клиника, гемодиализ аппараты жана мечит бар. Анын ачылышы 7 ноябрь Кызылкыя шаарынын даталуу күнүнө ачылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.